Кийинки жол бизде мына партизандык маркетинг. Мына белек бериңиз, адамдарга белек таратыңыз. Максаты продукцияга көндүрүү адамдарды. Перспектива келечекте мына кардар болуп калышы мүмкүн ал адамдар. Келечекте партнер же консультант болушу мүмкүн. Заказ алып иштеп, келечекте сарафан радиосу иштеп, мына сизге өзү болбосо башка кардарларды алып келип бериши мүмкүн. Мына ушул максатта ушул ишти жасайт экенбиз, ушинтип отуруп продукциябызды реклама кылат экенбиз. Шылтоо себеп, кандай шылтоо? Тулган күндөр берсек болот, взятка же ыраазычылык катары берсек болот экен, тулган күн майрамдарга берсек болот экен, жөн эле берсек болот экен. Анан ошондой эле кимдерге берсек болот экен көрүп кетели. Мына пикирлердин лидерлери деп коет. Лидери мнений деп коет. Башкача айтканда башка адамдардын пикирин пайда кылчу адамдар. Мисалы үчүн блогерлер, атактуу блогерлер болушу мүмкүн. Ошон адамдарга белек кылсак болот экен. Алар биздин продукциябызды реклама кылып берет экен. Чоң коллективде иштегендер, ушуларга да берсек болот. Өзгөчө алар жакшы сүйлөп, мындай ошол коллективде мындай таасир этчү адамдар болсо жакшы болот. Мына чоң коллективде иштегендер, ушуларга да белек кылсак болот экен. Эл менен тез аралашып, тааныштары көп адамдарга берсек болот экен. Алар да биздин продукциябызды реклама кылып, бизге же саткан жардам берет, же болбосо кардар алып келип берет, же болбосо консультант болуп өзү иштейт. Сиздин целевая аудитория деп коет. Целевая аудитория деген сизге керек адамдар. Мисалы үчүн сиз косметика менен иштесеңиз, бул көбүнчө жаш кыздар 35-45ке чейинки адамдар, мына көбүнчө ушулар болушу мүмкүн. Ушуну целевая аудитория деп коет. Сизге керектүү адамдар. Мына сизге керектүү адамдар ошол мекемеге, ошол адам иштеген жерге тез келип турган адамдар. Мисалы үчүн айталы, гинекологдор болушу мүмкүн, аялдар тынбай келип турат. Айталы же мугалимдер болушу мүмкүн, аларга балдарын ээрчитип келген, балдарын окууга алып келген, баштапкы класс мугалим болсо, аларга сизге керектүү целевая аудиторияда келип турат экен тез. Ошол адамдарга да белек кылып жасаңыз болот экен. Эми биринчи жолу айтып кеттик, туулган күн майрамдарга карата белек кылуу. Келечекте булар же кардар, же консультант, же сарафан радио болуп клиент алып келип берет экен. Фабелекте 1000ге жакын ассортимент бар. Белек тандоодо сиз кыйналбасаңыз да болот. Каалаган белекти тандап алсаңыз болот экен. Туулган күндөр, мына туулган күндөргө биз итак эле алып атабыз, баргандай дүкөндөн, базардан, дүкөндөрдөн белектерди алып атабыз. Итак эле майрамдарга карата адамдарга белек берип атабыз. Мына конфета, шампанский дорда биз Фабелектин продукциясын белек кылсаңыз болот экен. Бул сизге актив болуп берет экен. Сизге кардар таап берет, же болбосо айталы сизге реклама жолун жасап берет, же болбосо эгерде сиз эми эле баштаткан болсоңуз, отзыв, пикирлерди пайда кылат. Кандайча продукцияңызга ишенимди пайда кылат экен да, алар колдонуп көрүп, мага жакты, ушундай проблемамды чечти дегенде сиз окуяларды, ошол окуяларды башка адамдарга айтып берип отуруп, аларды да кызыктырып, алардын жардамы менен оборот жасасаңыз болот экен. Демек, башка дүкөндөн алгандан көрө өзүңүздүн эле дүкөнүңүздөн алсаңыз болот экен. Мына итак эле алып аткан белектерди. Бул анан ошондой эле мына арзан рекламанын жолу экен, мына. Жана айтып кеттик, түшүндүрүп кеттик. Эмнелерди алсак болот? Мисалы үчүн аялдарга, кыздарга белек берчү болсок, колготки белек кылсак болот. Албетте сиз карайсыз. Кандай кийинчи эле, эмне кылчу эле, ал юбкаларды кийеби, колготки кийеби, өзү ошону билип туруп, ошо билген учурда ошого жараша тандайт экенсиз. Кийимгече туфли белек кылсаңыз болот. Бет майларды белек кылсаңыз болот. Бет майларды белек кылчу болсоңуз, сиз сөзсүз анын бетинин тибин билишиңиз керек. Майлуу бетпи, курак бетпи, анын үчүн биздин бетти кароо негиздери деген 4 видеобуз бар. Кыскача 10 мүнөттүк ошол ар бир 10 мүнөттөн ошол видеону көрүп чыгыңыз. 40 мүнөтүңүздү бөлүп. Ошондо түшүнүп калат экенсиз. Гель для душа. Гель для душа болгондо сиз жөнөкөй гель для душа эмес, мүмкүн болсо парфюмированный гель для душа бериңиз. Парфюмированный мына жыты сонун болот. Ал жыты сиңип калат эндиге. Мына жуунгандан кийин ал адам бир күнбү, жарым күнбү өзүн жеп коёюн дейт. Мына сонун жыттанып жүрөт, аябай жакшы көрөт. И сиздин ошо белегиңизди кечке эстеп жүрөт. Андыктан сиз мүмкүн болсо парфюмированный гель для душа белек кылган аракет кылыңыз. Ошол менен кошо сиз эгерде белегиңиз кичинекей болуп калса, эгер гель для душанда кол крем, скрабты кошсоңуз болот, же суюк самынды кошсоңуз болот, самынды кошуп берсеңиз болот, ошон белекти берсеңиз болот экен. Парфюм белек кылам десеңиз, эгер кымбат болбосун десеңиз, 15 миллион алыңыз, же 30 миллион. Ал эми кымбат боло берсе 1000 сомдон тегерегинде болсун десеңиз, анда чоң парфюмдерди алсаңыз болот экен. 30 миллион же 50 миллион. Жай мезгилинде спрей, лед белек кылсаңыз болот. Өзгөчө бул боёнгон адамдар аябай сонун нерсе. Мына биз жай мезгилинде бетибиз ысып кетет, денебиз ысып кетет, ошондо суу чачып алсак өзүгө келип калат, Бирок кыздар, аялдар макияждын үстүнөн суу чача албайт, макияжы куюлуп түшүп калат, Андыктан атайын спрей лед бар экен, чачып койсо бетине салкындатат бетти, ошол эле учурда макияж тердегенде куюлуп түшүп калбаш үчүн фиксация кылып коет. Ал макияж түшпөстөн атып турат экен да, ошого аябай керек болот экен. Зима кышында зиманы белек кылсак болот, ысыктан, сууктан сактайт, бетти колду үчүтпөстөн жылуу кармап берет экен да, ошол зиманы берсек болот экен. Декор, эгерде сиз декоративный косметиканы жакшы түшүнсөңүз, тоналка, биби крем, туш, помада жана башкаларды жакшы түшүнсөңүз, ушундагы белек кылсаңыз болот. Албетте сиз ал адамдын табитин, вкусун эске алып белек кылышыңыз керек болот, ага жагыш үчүн. Отургуч, жаздык бутка пластирлер берсек болот. Отургучту, мисалы үчүн кечки кабинетте отургандар үчүн белек кылсаңыз, ал аябай ыраазы болот, жана башкаларга да өзүнүн коллегаларына мактап реклама кылып берет. Жаздыкты өзгөчө мына чоң 30дан жогорку адамдар аябай уйкуну баалашат,
жакшы эс алгысы келет, ишке бодрый болуп баргысы келет. Ошол адамдарга да белек кылсаңыз болот. Коңур тарткан жокла жазып билесиз. Жакшы эс алат, прическасы бузулбайт. Ишкылса, бул боюнча атайын видео бар. Мирлан Батырханов подушки же Мирлан Батырханов жаздык деп жазсаңыз чыгат. Же коңур тартуу деп жазсаңыз чыгат экен. Бутка пластир, мына буттун суугун, бутка суук тигенде, белге суук тигенде ошонун баарын соргулат. Бут бел ооруларды сонун кетирет. Бул чоң адамдарга да белек кылсаңыз сонун белек болот экен. И сиздин жардам бергениңизди улам-улам башкаларга айтып берип, бут ооругандарды, бел ооругандарды сизге кардагы берип турат экен. Колго спа набор Grand Prix'ти белек кылсаңыз болот экен. Мына 3 шаг 1, шаг 2, шаг 3 деген бет кол үчүн крем бар. Ошондо белек кылсаңыз болот. Өзгөчө колун карап жүргөн, маникюр жасап жүргөн адамдарга бул аябай жагат. Мына мисалы үчүн спа процедура, маникюр мастер барып жасатса 300 сомдон 500 сом болот ар бир процедурасы. Ал эми сиздин спа наборуңуз болсо, көп болсо сизге 700 сом же 1000 сомго түшөт. Же болбосо экинчи шагта чыгат билесиз. Ошону сиз белек кылсаңыз болот экен. Өзгөчө жакшы жакындарыңызга белек кылсаңыз болот экен. Мына ал дагы көп жыл бою разы болуп жүрөт экен. Жана сизге клиенттерди уламалап жөнөп турат. Освежитель воздуха. Муну сиз ойлонбой белек кылсаңыз болот. Ар бир үйлөрдө сөзсүз түрдө керек болот бул освежитель воздуха. Мына салыштырмалуу ал адам эгерде дүкөн же азырын алган освежитель воздуханы чачып жана фабрик чачса, фабрикти тандайт. Экинчи ал жерден алгыс болот. Анткени дүкөндөн же кадимки базарлардан алган кадимки каражаттар көбүнчө суюктук, кандай суюктук бар экен көрүнбөйт. Чачканда өтө едкий болуп, противный, жанда ачууга окшогон, мурунду жей турган жит болот да, зыян экени билинип турат, химикат экени билинип турат. Ал эми фабриктики мына көрүнүп турат, суюктук, ал химикат эмес, газ эмес ал жерде. Демек суюктук чачканда дагы мындай приятный болуп, жумшак болот экен да, жумшак. Зыян эмес экени билинип турат да. Өзү да составын окусаңыз, өтө натуралдуу каражаттар кошулган да, көпчүлүк учурда натуралдууга жакын каражаттар кошулган. Андыктан бул пайдалуу, ал адам сизден дайым сурачу болуп калат ушул каражатты. Билектерди мүмкүн болсо жөн эле бере бербеңиз, бир план менен бериңиз. Карап ойлонуп, жөн эле патрат бере бербеңиз чекеден, бир четтен. Анан мүмкүн болсо башкаларга мактап айтасыз, деп. То есть биринчи сурайт экенсиз, кандай ошону колдонуп көрдүңүзбү? Эмне, кандай болду? Белегим жактыбы деп сурайт экенсиз, ачып көрдүңүзбү, колдонуп көрдүңүзбү, кийип көрдүңүзбү деп сурайт экенбиз. Анан кийин жакты андай мындай дегенде сиз жакшы башкаларга да мактап айтып коесузбу? Ушул каражатты мага жөнөтүп турасыз, сурап калса, кайерден алам десе, сураныш деп ошентип суранат экенсиз, Жакындарыңыз сизге албетте жардам бергиси келет, андыктан кардарлар жөнөтүп турат экен. Бирок кимдирбөөгө жагат, кимдирбөөгө жакпайт. Муну кийинки бөлүктөр, видеонун кийинки бөлүктөрүндө сүйлөшүп кетесиз менен. Жакпаса, бул теманы жаап кое бересиз. Жакса, ушинтип сурайт экенбиз, рекомендация. Башкаларга да айтып бересиз, деп рекомендация сурайт экенбиз. Эми кийинки жолу взятка катары, ыраазычылык катары, мисалы үчүн мамлекеттик кызматта иштегендер бар, мугалимдер бар, доктор, стоматолог, гинекологдор бар. Ошолорго сиз и так эле кызматына, же алардын кызматы акысыз эгер мамлекеттикке барсаңыз, ал эми частыга барсаңыз и так эле акча төлөп атасыз. Ошого кошумча кылып, же ошол ишти жакшы жасап бериш үчүн сиз ыраазычылык катары да кошумча берип турсаңыз болот экен белектерди. Шампанский, конфет апарбастан сиз фабриктен продукцияларын апарсаңыз болот экен. Мисалы үчүн мугалимдер сиздин балаңызды жакшыраак караш үчүн сиз анча-мынча белек апарып турсаңыз, сиздин балаңызды жакшыраак окутуп, көңүл буруп, сиздин балаңызга жылып жүрөт. Бул эми биздин чындык, жашоодогу чындык, буга кайгырып отурганга убактыбыз кетирбестен ошол чындыкты пайдалансак болот экен, жакшы максатта. Доктор, стоматологдор сизди жакшы караш үчүн, гинекологдор жакшы караганы үчүн же жакшы караш үчүн ушундай взяткалардан берип турсаңыз болот экен. Тааныш усталар мына жакшыраак анча-мынча майда-чүйдө иштериңизге жакшы жасап бериш үчүн, жакшы сапатта жасап берсин десеңиз, мына кошумча белек берип койсоңуз болот экен. Уборщиктерде мисалы үчүн сиз ишкананын жетекчиси болсоңуз же чоңу болсоңуз, же эси болсоңуз, ошол жерде уборщиктер тазалап турат. Ошолорго да анча-мынча белек берип турсаңыз, алар дагы да өз ишин жакшы жасаганга аракет кылышат экен, сүйүнүп, кубанып. Анан эгерде сиз бизнес менен болуп үйдү каралбай калса, үйгө убактыңыз жетишпей атса, же үйдү дагы бизнесте жетишкенге аракет кыласыз, бирок бизнеске убактыңыз азайып кетип атса, бизнесте убактыңызды урдаш керек болуп атса, үй иштери үчүн анда сиз коңшулардын арасынан, тааныштардын арасынан, жакындардын арасынан кимдир бирөөнү суранып, мисалы үчүн сиңдиңиздер болот, студенттер акча жок, бирок убактысы бар, жана иштегенде желание бар. Ошол адамдарды сиз үй иштерин кылууга жардамга чакырып, аларга сиз белектерди берип турсаңыз болот экен. Мына сен үй иштерин кылган жардам бер, мен сага ушуну белек кылайын. Мисалы үчүн айталы, бир жумада 2 жолу 3 жолу келип жардам берип тур, мен сага ушуну белек кылайын деп сүйлөшүп алып, ошол адамдарды ишке салсаңыз болот экен. Өзүңүздө кыйла убакыт пайда болот, сиз бизнеске жумшайт экенсиз. Эми негизинен эсиңизде болсун. Мына биз көптөгөн убактыбызды башка жактарга киргизсек, ал бизге акча алып бербейт экен. Үй иштери эч убакта бизге акча алып бербейт, жана байыган жардам бербейт. Бирок аны кааласа да, каалабаса да ар бир кожоке, ар бир аял кыз жасаш керек болот, кааласа да, каалабаса. Ошол ишти сиз мына бошонуш үчүн ушул жолго барсаңыз болот экен. Кийинки жолу кардарларга акция жасоо. Мына биздин өзүбүздүн бизнесибизде, мына сулуу салонубузда биз кардарларга ар кандай акциялар жасап турабыз. Ошол акциялардын бири бул фабриктин продукциясын белекке берүү.
лотерея болобу, кандай акция кылбасак биз сөзсүз түрдө Фаберликтин продукцияларын колдонуп келебиз. Мисалы үчүн айталы, биз буга чейин 1000 сомдук кызмат жасагандарга Фаберликтен самын белек кылып аттык. Айтпастан неожиданный сюрприз кылып аттык, аябай жагып аттык. Анан анча адамдар туулган күнү болсо, Фаберликтин продукциясынан акция болгондо, распродажа болгондо алып коебуз. Өзүбүзгө арзан келип калганда алып коебуз. Ошону бир коробкага пакетке салып коебуз. Ошондон администраторго дайындап, администратор аркылуу же өзүбүз берип турабыз туулган күндөрдө. Бул бизге кардарларды мындан да жакындатат. Азыр болсо мына чоңураак буга чейин биз самындарды берип аттык арзаныраак. Гелия душаларды жана суюк самындарды берип атабыз. Азыр 1,5 миң 2 миң сомдук кызмат жасаткандарга. Же болбосо биздин айталы кандай бир кызматтар жакшы өтпөй атат, ошо кызматтарды жасаткан адамдарга белек кыла баштайбыз. Алар жакшы көрүп, биздин кызматыбызды дагы да көбүрөөк реклама кылып, клиенттерди тартып берип турат экен. Ошол белегибизге ыраазы болуп. Анан белек берип атканыңызда ичине, эгерде кардарларыңыз болсо, ичине визитка да салып койсоңуз болот. Визитка салып, арзандатуу 20% арзандатуу менен алам десеңиз, бизге кайрылыңыз деп. Же болбосо айталы, биз менен кошумча иштейм десеңиз, бизге кайрылыңыз. Деп, же кайдан алам деген суроо пайда болсо, бизге кайрылыңыз деген сөз менен визитка жасап салып койсок болот экен. Так, конфет шампанскийден көрүп, мына ушуларды берсеңиз болот экен. Мына анан ар кандай очередтерде турганда да, мына ошол очередтен тезирээк кирип кетиш үчүн, ошол ишканаларда тааныштарды арттыруу үчүн, мисалы үчүн налоговый, соцфонддордо тааныштарыңыз жакшыраак мамиле түзүш үчүн, алар сизге көп штраф салбастан жакшы мамиле кылыш үчүн, анча-мынча сиздин айталы туура эмес жасаган каталарыңызды кечирип коюш үчүн, налоговый декларацияда турган туура эмес отуруп койдуңуз, аз анча-мынча кээде аз жазып берсин десеңиз, мына визиткалардан берип туруңуз, акча түрүндө эмес, белек түрүндө берип турсаңыз болот экен. Фаберликтин продукциясы. Мына ичинен тандап, бижутерия, сумка, блокноттор бар, ошолорду да берсеңиз болот. Кийим-кече карап өзүңүз тандап, абалга жараша, ситуацияга жараша, адамга жараша тандап бере берет экенсиз.